Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Мен дагы эле ушу энелерди куттуктап, аталардын көңүлүн алам деп ушу улуу Рамазан айында сапар алып жүрөм. Ар кайсы райондордо дегендей. Мен азыр ушул Өзгөн районунун эң алыскы Ири суу деген айылынан кийин Кара суу деген Оштун эң чоң району болгон жерге, аймакка келдим. Бул жерде атайын Москвадан баласы Мейилбек деген, келини Замира деген жарандарыбыз, биздин кыргыз мекендештерибиз өзүнүн кайненесин, кайнатасын, Мейилбек мырзанын атасы менен апасын куттуктаганы ушул улуу Рамазан айында ниет кылышкан экен. Азыр ошол ниеттерин ишке ашырганы себепчи катары кетип баратам. Аллахым ыраазы болсун. Бул идеяны Замира деген келини көтөргөн. Ошол Замира келини дагы өзүнүн балдар кыздарынан ушундай сыйларды көрсүн. Анда ушул Зейнеп эне менен Рустам атанын жакшылыгына, сүйүнүчүнө чогуу тукташ болобуз. Assalamu alaikum урматтуу менен программасынын көрүүчүлөрү. Биз азыр мен тагыраагы ошолбуздун Кара суу районуна келдим. Зейнеп эжени, Зейнеп энебизди деп коеюн. Канча жашка чыкты апаңыз? 67. 62 жашка чыккан Зейнеп энебизди куттуктаганы келдим. Мени өзүм Зейнеп эненин баласы тосуп алды. Этеги тор, жоолук энебиздин белек бешкектерин алсаңыз болот. Урматтуу көрүүчүлөр, мен азыр саналуу мүнөттөрдө Зейнеп энебиздин көңүлүн сиздер менен чогуу көтөрөбүз. Кана баштай бериңиз. Урматтуу көрүүчүлөр, Кара суу районунда Кара суу деген чайкана бар экен. Ушу чайканада Рустам атабыз менен Зейнеп энебиз ооз ачарлыкка чогулуп туугандарын чакырган экен. Саналуу секундтарда биз кирип барабыз. Энебиз билбейби бул сюрпризди? Билбейт, да. Аябай жакшы болот экен. Сөйтгөндө ушул өзүнүн келини, Замира деген келини, мына ушул идеяны көтөргөндө алыста жүрүп, кайненемди сагындым депчи. Кайненем дейт экен, апам дейт экен. Москвада, тагыраагы. Сиз эң кичине баласы болосузбу? Ортомчусу. Ортомчусубу? Менен кийин дагы. Жакшы. Баса бериңиз азыр. Ушул турушта эле сразу куттуктап баштайбыз. Кана, жүрүңүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Assalamu alaikum. Кандайсыздар, жакшысыздарбы? Зейнеп энебиз ким? Зейнеп энебиз? Бияктабы? Эне Замира деген келиниңиз бар беле? Москвада. Мейилбек деген балаңыз. Ушул эки балаңыз менен келиниңиздин сюрпризи менен программасына каттап, менин дагы апам дейт, кайненем эмес, апам дейт. Ушул программага татыктуу деп өзүнүн ниетин билдирди эле, ушул секундтарда ишке ашып атат. Бул торту, жолугу. Андан кийин Рустам ака, кайнатасы болсо ушу Замира деген келиниңиздин. Сизге дагы ушу курбол жөбөтпөй ушундай жакшынакай белектерин берип берген Мейилбек балаңыз менен Замира келиниңиздин атынан кабыл алып коюңуз. Ооба, мынакей, азыр биз энебиз менен атабыздан интервью алалы, андан кийин кезектеп маекти берүү вазифасын баштайбыз. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Кара суу районунун Кара суу деген кафесинде, чайканасында туулган күнүңүз менен Зейнеп эне бүгүн 62ге толупсуз, 60 Озачар эми ушу 62 жаш эми бул 62. Энемдин ар бир күнү туулган күн деп коет. Сизде эч ким 62 жашта ойлобойт экен эне. Мынакей арай көз сарай айтып коелу. Эч ким 62 жашта ойлобойт. Эми эне сизден баштайлы.
Kança balаңыз бар, kança neberеңiz бар degендey. Benim be. Ооба. 4 oğlum var, 3 kızım var. En çok Meylbek. Кубанычтын көз жашы, сүйүнүчтүн көз жашы, энебиз бир аз толкунданып турат. Сагынып Дегенде, аябай сагынышса. Канча болду ушу Мейлбек балаңыз? 1 жылдан ашты. 1 жылдан аштыбы? Men Cermen hiç çıkan emez de. Ошонун үчүн. Yerin jettiğine maşinası men aparçılım meni. Анан кантип жүрөтүп бердиңиз анан ушундай эң жакшы көргөн балаңызды? Дагы Эми турмуш байып кетсин тиричиликте, деп, дагы байып кетсин деп урматтуу көрүшүлөр. Энекебиз Батыр энекеси. Men oşonun üyündeyim ova. Ошол Мейлбек балаңыздын үйүндөсүз, Ооба, мына экисинеси да. Үй жайын карап дегендей, Ова. коро жайын түздөп дегендей, ушул сюрпризди сездиңизби? Жок. Эне катары. Men Билдиңизби? ozaçarga çakırışkanda, ozaçabız. Жылдан oza çıkışat da baldarım. Sürprizdi göbele kılıştı Kudağa şükür baldarım. Жүзүңдеген акчаларды беришти былтыр. Бирок азыр күткөн жокмун. Ооба, бул Азыр эме мен озачарга келдим. Зейнебене акча анан Ооба да. күндөгү чалган видео аркылуу саламдашуу бул алда өзгөчө сюрприздердин бири. Ал эми бул менин энем программасына сизди каттап коюу бул. Ошол алыста жүрүп энемдин образын көрүп турайын. Өзүңүз айткандай жаныңызда жүргөн балаңыз сизди сүйлөгөнүң үнүңүздү, сүрөтүңүздү, видеоңузду көрүп турайын деп ушул ниетте болгон экен да ушул күнгө чейинчи. Замира келиниңиз бирок ушул идеяны көтөрдү эле. Мен кайненеми ушинтип элден кем калтырбай, мен дагы эми программада бар да ошо кайненеңиздин утуктагандары бар. Көрөттүмүлөр кимди? Ооба. Сени көрөттүм эле. Ооба, мен ушул программаны көрүп турасызбы анча-мынча? көрөм, ооба. Көз салып. Анда бүгүндөн баштап өзүңүз да ушул программанын ичинен көрүп турасыз эне. көрдүм Бул эле. тарыхый тасма, үй бүлөлүк тасма эне. Бул чеги жок белек да мындай айткандачы. Ушул Замира келиниңиз тууралуу айтып бериңчи ушул. Sen Meylbek ulum en çoğumda 80. жылкы. Замира 82. жылкы en çoğun gelinim. Ak көңүл, давылдаган, içinde kiri жок. Карасаң эми ушуну уштуруп элем. Энебиз ар бир сөзүндө бир аз толкунданып атат. Азыр Замира Мейлбек мырза менен Замира эже менен сүйлөштүрүп коелук кайненесин. Андан кийин маекти баштайбыз. Рустам абадан баштайбыз дегенде. Азыр чалып байлаштырып койсоңуздар. Энебиз будаланып, толкунданып сүйлөй албай атат. Азыр бир сүйлөштүрүп коелу. Урматтуу Азыр үйдө көрүүчүлөр. сүйлөшүп келген. Азыр эми бул программага кирип калсын деп атабыз да эне. Программага ушул кайнене менен келиндин мамилеси кийинки муундарга сабак болсун, өрнөк болсун депчи. Мелгем койса болобу? Мен иштемин дедилер. Мелгем койса болот экен деди. Азыр ушу алыста жүргөн Замира келин Булар дагы эч бирдекиде чыккан эмес талагачы. Биз болушту да сырам балдар сагынышып. Ооба. Кана кайненеси менен келинин сүйлөштүрүп коелу, мына урматтуу көрүүчүлөр. Сүйлөшө бериңиз мынакей. Көрдүңүзбү? Мындайынан сүйлөштүрөбүзбү, кандай сүйлөштүрөбүз? Сүйлөшө бериңиз, мейли мен өзүм кармап турам. Көрүнтө силер. Менин алдымда сиздин бейиштей болгон апаңыз турат, Мейлбек мырза. Замира эже мына кайненеңиз эмес, апаңыз турат сиздин дагы. Сүйлөй бериңиздер. Азыр мына камерасын бир аз сизге карап туруп оңдоп койсун а. Meylbek. Звукун бир аз көтөрүп коюн. Сүйлөй бериң, учурашо бериң. Men sileri sagındım. Kandayсыздар апа? Орозоңуздар кабыл болсун. Ошо атам экөөңүздөр ден соолукта болуңуздар. Ошо оорубай ушу балдарыңыздардын, кыздарыңыздардын ушу биздин пешенебизге бар болуңуздар. Ошо төрүбүздүн көркү болуп жүрө бериңиздер. Сизди жакшы көрөбүз. Rahmat. Чакын экөөңүздөр ушу балдарыңыздын бактысына бар болуңуздар. Eğer var olmayı gönlü koyarsan kurul atın koyup yakın. Apam толкундан сүйлөй албай атат баятаңары. Бардан десоңуздар чын өмүрүңүздөр узун болуп, небелердин, чөйрөлөрдүн жакшылык тойлорунда, жакшылыктарында төрүбүз болуп жүрө бериңиздер атам экөөңүздөр. Жакшы, баардык жакшылыктарды каалайбыз. Чоң рахмат сиздерге.
Рахмат чоң. Силер дагы мендей болуп келин алгыла, кыз бергиле. Силердин дагы келиңер мага окшоп куттуктасын. Кудайдан нени тилесеңер, тилеңер кабыл болсун. Силердин дагы оразоңор кабыл болсун балам. Тапканыңар жакшылыкка буйрсун. Буякта бала чакаңар силерди эсен аман күтүп алсын. Жаркырап жайнап үйүңөргө эсен аман келип алгыла. Балдарыңарды мен дагы эсен аман силердин колуңарга тапшырайын. Кудайдан не тилесеңер, тилеңердин баардыгы кабыл болсун. Мага окшоп келиндерди алгыла, келиндердин жакшы чайларын ичкиле. Кыздарыңар бактылуу болсун. Талада жүргөн, ошо жерде жүргөн силерге окшогон балдардын баардыгынын ден соолугу чың болсун. Баардыгы эсен аман үйлөрүнө келсин. Заманыбыз тынч болуп, эли журтубуз тынч болуп, ушинтип ойноп күлүп жүрөрлөр. Рахмат силерге. Мен силерди булардан күтпөдүм эле. Дөлөт озачырам дедиле. Ошого келдик эле да. Азыр эмени бул жакка жылдырбайлыбы экөөбүз? Анткени азыр сарпай тапшыруу аземинде башталат да. Бир аз эми берек бечкектерин беребиз дегендей. Урматтуу көрүүчүлөр, азыр эле мына ушул Зейнеп энебиз Россиядагы улуу баласы Мейлбек менен анан эң жакшы көргөн келини, башка келиндерден эле жакшы көрөт албетте, бирок ошол сюрприз уюштурган келини менен баарлашты, сагынычтарын жазышты дегендей эне. Азыр биз ыңгайлаштырып туруп, отургузуп алып туруп, анан сиздерден маек алуубуздун жөнү бар. Азыр эми сиздин жарым жаныңыз болгон, сиздин кеңешиңиз болгон, ушул үй бүлөнүн тоосу болгон Рустам Аксакал менен баарлашайлы мына. Бүгүн байбичеңиздин туулган күнү экен. Туулган күнү деп коюптун. Бүгүн эми сюрприз уюштуруп атайын ушундай бир жакшы бир озачар кылып, ушу балаңыз Россиядагы келиниңиз экөө ушинтип сюрприз уюштуруп атат да. Ушуга сиз кандай таасирлендиңиз ата? Эми бул күтүлбөгөн биз үчүн өтө чоң белек болду. Ушул балдарды чоңойтуп өстүрүп, ошо апасы экөөбүз ушундай эрежеге жеткиздик эле. Бул балдардын өзү 4 балабыз бар. 3 кызыбыз бар. Ушулар Кудайга шүгүр. Эң чоң ошол Россиядагы кызы Мейлбек, келинибиз Замира экөө ошол жакта жүрөт. Biz ойлогон жок элек, мындай сюрпризди биз алабыз деп, күтөбүз деп ойлогон жок элек. Эми небелерге көз тийбесе небелердин санын айтпай эле коеюн. Кудайга шүгүр, биздин өзү интеллигент үй бүлөсүндө чоңойгон баардыгы өзүбүз мугалимбиз. Бул дагы ушу жарым мугалим болуп кийин таштап жиберген. Эми ушул Мейлбек менен Замираны аябай кубандырып отурат. Бул бизде өтө күтүлбөгөн белек болду. Алла таалам ушуларга ден соолук берсин, өмүр берсин, талаа түздө жүрөт. Алла таалам ушу кырсыктардан сактасын. Жакшына иштеп, кандай келсе ошондой келип, бала чакалардын астында тынч аман ушу ойноп күлүп, келип биз ушу келгенде да тосуп алып, ушундай баардыгыбыз чогуу отурабыз деген ойдобуз. Эми рахмат, ушунча бизге эстеп, атам бар эле, апам бар эле деп ушундай сюрприз койгонуна өтө биз кубанычтабыз. Ар дайым ошол мына Рамазан айынын орозосун кармадыбыз. Кудайга шүгүр, балдарым, келиндерим баардыгы орозого кармап атышат. Ушулардын кармаган орозолору кабыл болсун. Ушуларга рахмат. Чын эме кылып, чын ден соолукта болуп, эсаламан Россиядан өзүнүн жеркесине Кыргызстанга келишин биз тилектешпиз. Амин, амин. Баардыгыбызга Кудайым ден соолук берсин. Асмандан келген, жерден келген апаттардан сактасын Кудайым. Элге ден соолук берсин, элдин ичинде бизге ден соолук берсин. Ошол менен таркагандар, ошол апасы көздөн таркагандар баардыгы ушулардын өмүрүн берсин. Небелерибиз, келиндерибизге ден соолук берсин. Ушундай кийин эме кылып, ушундай күтүлбөгөн сюрприздерди булар дагы келиндерден алсын, балдарынан алсын. Ушундай болуп, ынтымак болуп, баардыгыбыз агарып, көгөрүп, көз тийбесин, ынтымак болуп жүрө берелик. Алла таалам баардыгыңарга ден соолук берсин, ынтымакчылык берсин. Амин. Амин. Ушу Зейнеп энебиз экөөңүздөр чогуу түтүн булатканыңыздарга канча жыл болду? 40 жылдан ашты. 40 жылдан ашты. Дээрлик жарым кылымга тете уже бир түтүн булатып, бир үйдө ушунча өзүңүз айткандай балдарды, кыздарды чоңойтуп дегендей эне. Мына ушул учурдан пайдаланып, ушул сиз чоңойткон, сиз ушул мыкты тарбия бергениңиз үчүн кайтар дүйнөдө бул кайтып атат эне. Ушундай ыймандуу балдарды кантип чоңойттуңуздар? Турмуштун ачуу таттуусу болот дегендей. Буларды биз
О мурунку заманда чоңойтконбузда кеңирчиликте. Азыр эстен чыгып калды Азыр десеңиз. эстен чыгып калды. Онда памперс деген жок. Анандай машина деген жок, өкмөттүн машинасына түшүп алып эле көтөрүп жүрүп чоңойтконмун да буларды. Стиралка жок десеңиз. Силерге каякта дейсин. Путу менен бешиктерди өтүп алып кир жуйт элек. Ошо күндөр ham жакшы экен. Ар бир балаңыздын көйнөгүн колуңуздун күчү менен жуугансыз, туурабы? Стрелканы жууганыбыз газыл болуп калбады. Ондо кол менен эле кир жуйт элек. Тандырган нанды жабат элек. Мейлбек чыйрак эле мына баласына окшоп. Диккилдеп путубузга пут, колубузга кол болот эле. Биринчи бирөөнүнөн эки онда нан сурабам жейт элек. Бир нан сурап келчи десек, нан сурап келгенде жаман сүйүнгөнбүз, ушу нан сурап келгенге жарап калды. Ал убакта нан берип туруңуз, эртең апам жакканда берет деген жакшы бир нерсе бар эле. Азыр андай жок Азыр туурабы? ондай жок. Ошо азыр магазиндерде болуп калбады. Карызга жаздырып коебуз. Ошондо аябай сүйүнгөнбүз. Ошо нан сураганга жарады. Онон кийин чоңойду. Укалардын баарына башчы болду. Бир машинасы бар эле, мен апамдар жакта атамдар тодон болом да мен. Каерден болсо мени жеткирет эле да ошо жерге. Анан кеткенде кызыл болду, мен эмне болот экен, мени бар жакка жеткирип турчу эле. Кудайга шүгүр калганы ham жеткирип атат. Ой, бул жагы деле мына Мейлбек балаңыз деле алыс эмес. Кудай буйрса өзүңүз айткандай пулду көбөйтүп туруп, байып туруп кайра бат эле келип калат. Ан бул күндөрүңүз сагынычыңыз бат эле эстен чыгып кетет Кудай кааласа. Бирок мына ушул сизди тасма калтырып атканы эч эсиңизден кетпейт. Эч эсиңизден чыкпайт. Ушул Мейлбек балаңыз менен ушул Замира келиниңиздин идеясы булчу. Ушул Рустам аба ушундай жакшынакай болгон, ак куудай болгон Зейнебибизди качан кантип таап алгансыз? Bunun tarixi öte kengiri da. Birarak süreçke to'g'ri kelib qoladi. Bu biz ham ustentmiz. 5 yil institutda o'qidik. O'sha o'qib yurganda buldagi shu o'quv joyiga Bishkekka topshirgan. Men O'shqada topshirganman. O'sha Bishkekda bu emeldi o'quvga topshirib ötüp o'sha vaqtda kanikul vaqtga kelgan vaqtda jo'g'liqib сөйлөшүп калганбыз да. Анан карасам жакшынакай Кардаш мен досмун эле да. Карындаш сиздин досуңуз болсо. Анан ошол боюнча окууга дагы жибербей койдум Бишкекке. Болду, меники болосун деп точканы койдуңуз. Анан кийин эми мен сыймыктанам да кошумча. Ушунча баланы биз 7 баланы тарбиялап өстүрдүк. Şu 7 баланы мен ызнач өкүнбөйм. Себеби дегенде 7 окуттум буларды, жогорку маалыматтуу бардыгы, высшее образование кыздар. Бардыгын жогорку билимди булдуңуз. Бардыгы окуп бүткөн. Алла разы болсун. Эми эмелерин таап, турмуштарын таап, өзүнчө асар болуп, үйлүү жайлуу болуп, бардыгы Кудайга шүгүр, өздөрүнүн үйлөрү бар, жайлары бар. Бардыгын 7 жерге эме кылганбыз, үй салып, башка кылып эме кылганбыз. Кудайга шүгүр. Ошо милдетибиз кайтты. Аталык энелик милдетти толук аткарып коюп, азыр ошонун жыйынтыгын, үзүрүн көрүп атасыздар. Эми ошону өкүнбөйм дегеним себеби, ушул балдардын үзүрүн эми көрүп атабыз. Булар эми кээде ач калган жок, Кудай кааласа. Ошол убакта дагы менин бир айлыгым менен ушуларды багып келген бардыгы. Мында бир айлык жетет. Окуттум бардыгын, эч эме кем кылбай, балдардан баг элдерин кем кылбай. Мына ошонун үзүрүн эми көрүп атабыз. Асты, аркасы ушундай болуп, балдардын эми бизге өтүп атат эми. Рахмат ушул балдарды тарбиялаганыбызга. Байбичеңизди кызгарып эле мугалимдик кесиптен чыгарып алган турбайсызбы анда? Иштебейсиңби өзү? Турмуш шартка байланыштуу Балдар ким бар? барбай калды. Атакем ушул карылыктагы сүйүү башкача болот дейт да. Азыр экөөңүздөр мисалы 50 жылга жакын чогуу бирге түтүн болуп калдыңыздар да. Энебизди канча күн көрбөй калсаңыз кадимкидей издеп каласыз. Bir gün emez, bir saatte da, saatinde. Каякта деп кыйкырам дейм. Bu apam nakka getip turap turabız. Anan gelen baldardan hem jakşı görüp nevereleri götüp etken. Buna neverelerim Kudayga şükür, men sanını aytpayım, daimini aytpay duram, bırak kança kız kança bala eken bilem. Aябай булар да эстүү балдардан болуп кетип атат. Себеби дегенде башкы көч кайкы келсе тек көч эми ошак келет экен да. Себеби дегенде балдардын арасынан, немерелердин арасынан жамандары чыккан жок. Баардыгы акыл эстүү, жакшы. Жалаң бешке окугандар бар. Жакшы, баардыгы жакшы. Кудайга шүгүр. Көз тийбесин. Ушулар дагы бизге окшоп ушундай очор болуп, булар дагы ушу келиндерин, балдарын үйлөп, кыздарын чыгарып bizde tarsa жаман болбойт. Ушуларга тарбия бергенибизди мен өкүнбөйбүз. Ар бири ушу сиздердин батаңыздарды алып турса эле эч качан кем болбойт, Кудайым буйрса. Мына урматтуу көрүүчүлөр, мына Рустам атабыз ушунчалык агынан жарылып отурат. Себеп дегенде мына ушул үзүр, мына ушул жыйынтык деген. Ошо карлыкта бактылуулук деп мына ушуну айт. Мындан башка бактылуулук болушу мүмкүн эмес, туурабы? Бардыгы мына кашыңызда,
Бул балдардын биз куттуктап жаткан ушул сюрприз учурган балдардын ата энеси дагы мында кашында мындан өткөн бактылуулук жок болуш керек менимче. Эми эне ушул суранычты балдар кыздарыңыз ушул Атакем экөө чогулуп бир куплет ырташтап койсо дейт. Себеп дегенде ушунчалык бизге ушунчалык тарыхый тасма болуп калып калсын дейт. Ушу элдикинен артык болсун дейт. Кана сиз бир куплет ырташтап койбойсуздарбы? Кеңеш берип. Жашылдан кийиз ойдурсам, балдардын үйүн толтурсам, төрүнө дайым отуруп, чайын бир ичип отурсам, балдарым дайым жетелеп, çayların içi otursam, baldarım bolsa müröktөй, gelindir bolsa çüröktөй, qarıp bir kalgan gezimde, bağıp bir alsa cüdötpöy, qarıp bir kalgan gezimde, bağıp bir alsa cüdötpöy. Oy rahmat Münake. Ben hoşam sıranamda şulardan. Enebizden Taşlarımı saksaytpay, narı girgizip, bağlasa eкен дейм да. Münake. Kudayım buyursa mına ушундай ыймандуу балдарды тарбиялап чоңойтуп коюпсуз эне. Эч кызырат болбоңуз. Сизди жөнүндө 100дөн ашырат. 100дөн ашырат, 100 жашында ушундай так секирип жүрөсүздөр Кудайым буйрса. Жаштын ниетин берет дейт а Кудайым. Ушулар эле оорубай, сыркабай, бала чакалары менен тынч, ар бири өз семьялары менен тынч отурса, биз күндөн күнгө жашарабыз да. Ошо да сиздерди эч ким 60-70 деп эч ким ойлобойт. Ушул жаштыктын белгиси негизги секрет ушу балдарыңыздын сиздерге болгон мамилеси да. Азыр эми ушул туулган күн деп мен жаратам ойлоп келатам, бирок ар бир ата эненин күнү туулган күндө эсептелет. Ушундай жакшылыкка ата энесине калуу тилектер айтчу болсо, келип кезектеп айтып берсеңиздер болот. Ким баштайт? Чоңдор баштайт. Ата энеңиздердин көңүлү көккө чыгып отурат. Жакшылыкка сөздөрүңүздөрдү алыңыздар, ана. Мен алмайм. Ооба, сүйлөп мына сиз үчүн мына ушул алдыңызда отурган адамдар ким? Мына ушул мактаныңчы бир мындай бир. Сиздин ар бир сөзүңүзгө бир башка бир ата эненизин эмне туура эмес мамиле жасап жүргөндөр кичине таасирленсин. Мен ошо атам менен апам эң чоң кызы болом. Биринчиден ошо акам менен жеңеме чоң рахмат айтам. Ошо кыздарынан кызмат көрсүн, улдарынан урмат көрсүн, ошо талаада жүрсө ар дайым эсен болсун, ден соолуктары чың болсун, иштерине ийгилик. Атам менен апам айтсам, атам мугалим, апам үй кожойкеси деп коет. Ошо атамдын тарбиясын алдык, ата энемдин тарбиясын алдык, жаман болбодук. Окуу жайларда окудук, жакшы Кудайга шүгүр. Аябай ыраазымын. Ошо Рахмат. ата энеме миң алғыс. Кыз жактан эң ата энелик статусту берген кызыңыз экен, кыз жактан, мынакей. Ana ekisi. Анан ушул Замира келиниктин да бир аманаты бар болчу. Ушу кайнатамдын жакында туулган күнү келет дейт, 9-май. Ошол менен дагы, ошол туулган күнүңүз менен дагы куттуктайбыз алдын ала, бирок ошол күнү деле көрсөңүз боло берет бул программанычы, 9-май. Жеңиш күнү төрөлгөн экенсиз да, жеңиш күнү. Бирок атыңызды Руслан деп койгон экен. Көбүнчө жеңиш күнү төрөлгөндөргө Жеңишбек деп койчу эле. Ушундай атты ким койгон ушул? Бул атты өзү ошондой коюш керек эле. Бул атты мен таятам молдо болгон, өтө чоң молдо болгон да. Ошол эми илгерки убактарда ошо Урустан Дастан деген палбандар өткөн. Эми алар эми адамдар дамылдар эмек ишенген эмес да. $100 $100 эне, $100. Миң сом эмес. Анан кийин ошол эме кылып Урустан Дастан деген палбандар өткөндө ошонун атынан койгон экен, таятам койгон мындычы. Өзгөртүп койгон экен кийин. Ошо Жеңишбек деп коебуз деп анан ошондой атка койгон экен. Рахмат, көп жашаң эне. Ата, көп жашаңыздар, байбичеңиздер экөөңүздөр. Кана кийинкилер. Күйөө баланы пайгамбарым сыйлап тур дейт. Келиңиз отуруңуз бул жака. Мына сиздин кайненеңиз кандай адамдар? Мына айтыңызчы, буга чейин кайната кайненеңиз кайталбаган сөздөрүңүздү кошуп кете берсеңиз болот. Bizde kaynata kaynana деген түсінік жоқ. Bizde өзіміздің апамызда көрөбүз. Жакшы адамдар, жакшы адамдар. Биз сыймыктанабыз атабыз менен, апабыз менен. Ар дайым ушинтип ден соолуктары чың болуп, өмүрлөрү узун болуп, биздин төрүбүздүн көркү болуп жүрө берсин. Ошого гана тилектешпиз. Ушунча ушул передачаны неме кылып чакырып отурган ушу Россиядан акама жеңеме рахмат
Аларды да денсаулыктары чең, өмүрлөрү uzun болсун. Канчалык кышып атабыз менен апабызды канчалык сыйлашса, аларды да ошо Кудайым сыйласын, балдарынан, кыздарынан көрсүн. Мына бир тууган кайныларына, балдарына, акама бардыгына денсаулык каалайм. Рахмат. İşlerine ardayım iyilik olsun. Ardayım üşüntüp жақсылықтың үстінде ойнап көп жүре берелі. О, мен айтқаныңыз келсін. Бардығызға денсаулық қалайым. О, мен айтқаныңыз келсін. Қана мен кеткеннен кейін қап мен сүйлөбөй қалдым деп жүрбөңүздөр. Биринчиден ошо акам Сиз менен кимиз болосуз? мен үйдөн экинчи уулу болом. Үчүнчүсү болом мындай айтканда. Акам менен жеңеме чоң рахмат. Ошентип сюрприз уюштуруп, баарыбызды таң калтырып, айран калтырып отурган. Атама, апама бизди бак өстүргөн ушуларга чоң рахмат. Денсаулык каалайбыз, узун өмүр каалайбыз, оорубасын, Кудайым биздин сыйларыбызды гана көрсүн, жамандык көрүшпөсүн. Алган бир туугандарыма, тууган уруктарга баары жогуна жакшылыктарды каалайбыз. Сөзгө сал кыскараак сүйлөйм. Кыскараак сүйлөгөнүз ушул болсо анда даярдансаңыз деп бир саат сүйлөмөй кетет. Рахмат. Чоң рахмат. Кана келиңиз, бул жакка отуруп бериңиз. Эң кичине ушул көбүрөөк подход ушуга кыласыздар да, эми. Кана ата-энеңиз тууралуу. Мен ата-энемдин эң кичине баласымын. Ата-энем менин колумда. Ошо ата-энеме денсаулык берсин, Кудайым. Эч качан оорубасын, оорусуздан алыс болсун. Бактылуу каарылыкты каалайм ата-энеме. Атам, апам эч качан оорубасын. Биздин пешенебизде ар дайым күлүп жайнап, биздин төрүбүзгө биздин жалаң гана сыйыбызды көрүп жүрсүн. Амин. Толкундан айтам. Атаңызды, апаңызды айтып көрдүңүз беле? Ата, мен сизди сүйөм, апа, мен сизди сүйөм деп айтып көрдүңүз беле? Айткам. Айтасыз, ар дайым эле айтасыз. Атама денсаулык берсин, апама денсаулык берсин, узун өмүр берсин, эч качан оорубашсын, биздин пешенебизге бар болушсун. Неберелери менен, балдары менен, кыздары менен, келиндери менен тынч болсун баардыгыбызга. Бир туугандарыма денсаулык каалайм, иштерине ийгилик каалайм. Анан эң негизгиси бу жерде биз күтүлбөгөн сюрприз болду. Мейил акам менен Замира жеңем. Булардан Алла разы болсун. Апам менен атам ушундай сүйүнүп калышты. Биз дагы баардыгыбыз эле сүйүнүп калдык. Алла разы болсун. Иштерине ийгилик берсин. Биз жакшы көрөбүз Мейил акам жеңем баардыгыбыз. Улуу Рамазан айында монтип балдарыңыздын сиздерди сыйга бөлүп атканы бул чексиз сооп эне. Бул чексиз сооп. Мынакей кийинки баласына сөз берели. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Атам менен апамдын ошо эң кичинекейин чоңурагым. 4 жылдын ортомчусу болуп калам. Ошо атам апам денсаулык чың болсун, өмүрү узун болсун. Оорубай сыркай биздин пешенебизге ар дайым бар болсун. Ошо Кудайым мына ыйык Рамазан айында тура ошо тилеген окуяларыбызды Алла таалам кабыл кылсын. Биздин пешенебизге атам апам оорубасын эч качан. Ошону ушундай сюрприз кылган алыста жүргөн акам менен жеңем чын денсаулык, узун өмүр, ар дайым бактылуу болушун. Балдары менен, кыздары менен тең карышсын, бактылуу болсун. Ошо бизде ата-энем апам кандай сыйласа, эртең балдарынан, келиндерин ошо сыйды көрсүн. Алла таала разы болсун силерге. Рахмат, чоң сиздерге рахмат. Рахмат. Кийинки кезектеги сүйлөөчүлөр. Болсо жамаат алып калыңыз. Ооба, урматтуу көрүүчүлөр, анда эгерде сүйлөөчүлөр болбосо анда Эң чоң кана неберелердин атынан ушул жерде турган боюнча сүйлөй бериңиз. Себептенгенде энебиздин фонунда, мынасы ham бар. Кана бул адамдар сиздин кимиңиз болот? Мен эң чоң небереси болом, чоң атам менемин. Мейилбектин кызы болом эң чоң. Биз эне менен чоң атам жакшы көрөбүз. Эне менен чоң атама узун өмүр, чын денсаулык каалайбыз. Биздин пешенебизге бар болушсун, биздин тойлорубуз көрүшсүн, биздин балдарыбыз көрүшсүн. Чын денсаулык оорубашсын. Рахмат. Биздин үй бүлө бир аз сөзгө чоркогураак деп туруптур эле анан кийин көркөмдөп сүйлөй берет экен. Мейлі, ушундай аман болуңуздар, ушундай неберелерди дагы караңыздарчы. Аябай жакшы сөзү нуктуу неберелерди тарбиялап койгон энелер менен аталарга рахмат. Эгерде сүйлөсөңүздөр энебиздин жанына бир аз келип турсаңыздар, мен бир аз кадыр калып коеюн, эстелик болуп калат, Келиңиздер. Баардыгыңыздар чогулуп энебиз менен атабыздын жанына турсаңыздар, мен бир сыйра кадыр калып коеюн. Бул үй бүлөлүк эстелик болуп калсын баардыгыңыздарга. Урматтуу көрүүчүлөр, бул үй бүлөнүн сүйүнүчүндө чек жок. Улуу Рамазан айында ооз ачарлык уюштуруп аткан мезгилде жасаган ушул
Россиядагы баласы Мейлбек менен ушул келини Замирага даңк жана дүңк демекпиз. Себеп дегенде бул ушундай бир чоң ыраазычылыгын биз эле эмес, мына ата энеси, кайненеси, кайнатасы жана атасы, апасы билдирип отурат. Мына ушул тасма, ушул менин энем программасы ата энебизге миллион берсек дагы бирок ушул тип тасмага алып элесин ушул биз ар дайым сактап жүргөнүбүз бул баасы жок белек биз үчүн деп буга чейин сизге берген $100 100 000 сомго чейинкилери сизге белек болсо, монтип сиздин сүйлөп ырдап ушундай көңүлүңүз көтөрөңкү абалыңыз, атакебиздин жанында бактылуулук сезимиңиз аларга белек болот эне. Ошону уюштурган келиниңизге жана балаңызга чоң рахмат деп жанатан бери 99 жолу айтып атабыз. Себеп дегенде бул эфирди эртең бүрсү күнү башкалар да көрөт. Алар дагы сөзсүз түрдө ыраазычылыгын айтат да. Бул сиздердин программаңыздар, ушул көрсөтүү башкаларга сабак болуп калсын деп тартылып атат. Сүйлөй бериңиздер эми, батаңыздарды бериңиздер. Небере чебере алыста жүргөн, ушул жакта жүргөн бардык балдар кыздарыңызга. Ошо биринчиден ушунда алыскы жерден жакын кылып сени алып келип ушунда тартып атканга биринчиден сага рахмат. Ушундай ийгиликтерди эме кылып, ушу энелерди, аталарды сүйүндүрүп жүргөн улум. Алла таалам сага дагы чың ден соолук берсин, үй бүлөң менен тынч бол, тууган уруң менен тынч бол. Экинчиден ушундай сюрпризди уюштурган Мейлбек балама, келиниме, Замирага чоң рахмат. Ушулардын дагы Алла таалам өмүрүн берсин. Ушул жерде калган балдары дагы чын ден соолукта болуп, оорубасын, сыркабасын. Ушуларды колдон келишинче жакшы биз карап атабыз. Ошолор келсе, ушулар эсен аман ушул балдарды ушул өздөрүнө тапшырып берсек деген тилек. Анан кийин ушул жерде отурган балдарыма, келиндериме, кыздарыма, неберелериме Алла таалам чың ден соолук берсин, эч каяка апа тартпасын. Эмнен ойлосо Алла таалам ошого жеткизсин. Чың ден соолук бардыгына тынччылык болсун. Чоң рахмат ушундай сюрприздерди ушундай бизге тартуулап сүйүндүрүп отурат. Бул чексиз биз үчүн өтө бакыттуу болду, өтө чексиз күтүлбөгөн белек болуп эсептелет. Бардыгына ден соолук берсин. Ушундай эмне деп сүйлөшүп дагы педагог болуп жакшы сүйлөшүлөм. Өсүп сөзүмө алашымдан сүйүнгөнүмөн. Рахмат эми баарыбызга ден соолук берсин. Сага да ушунча рахмат. Дагы бир айтып коеюн, рахмат сага. Ушундай алыстан ушу Москвадагы эмелерди сага алып келип чагылдырып, ушул жерде эфирге чыгарып атасың. Сенин дагы жолуң байсалдуу болсун, ден соолук берсин. Бардыгыңарга ден соолук берсин. Мына эми атабыздын батасына удалаш. Эне сиз дагы бата берип койсоңуз, а? О мен эмне дейин, биринчиден ошону уюштурган менин Замирага чоң рахмат. Мынтип талаада жүрүшөт. Заманыбыз тынч болсун. Ошол жерде талаада жүргөндөрдүн баардыгы эсен аман үйлөрүнө келишсин. Ушулардын эсен аман күлүп жайнап келишин биз Кудайдан тилейбиз. Балдары оорубасын, ушулардын балдарын эсен аман ушулардын колуна тапшырайлы. Кудай колдосун. Ошону менен бирге мына балдарыма, келиндериме, кыздарыма, күйөө балдарыма узун ден соолук тилейм. Бүгүн оозу ачырып атышты эле, ушу туткан орозолору кабыл болсун. Орозодо кандай тилектерди тилесе, ошо тилектердин баардыгы ишке ашсын. Ушу бизден дагы ашыкчараак ата эне болушун. Балдарынан жакшы күндөрдү көрсүн булар дагы. Дайым ушу биз кандай ойлосок, Кудай ошол жакшы ойлорго жетишип жүрө берсин. Узун өмүр берсин, эч оорушпасын. Бала чакалары бактылуу болсун. Кыздарым барган жеринен бак тапсын. Келиндерим биздин ордубузду баскан, очор бачар болгон макшогон маткерелер болсун. Балдардын күнү күчүн көрүп жүрө берсин. Алла урматтуу көрүүчүлөр, мынакей биз программаны жыйынтап жатып, ушул Рустам атабыз менен ушул Зейнеп энебиздин ден соолугунда биз да тилеп кетели. Себеп деген улуу Рамазан айында ушундай жакшынакай балдары жакшы бир ата эненин көңүлүн көтөрүүгө арналган ушундай бир менин энем программасын себепчи кылып энесинин атасынын көңүлүн көтөрүп атат. Аллахым чексиз ыраазы болсун. Пайгамбарыбыз айткандай, мисалы ата эне ыраазы, Алла ыраазы дейт. Ошон үчүн сиздердин батаңыздар ушул өзүңүздөрдүн балдар кыздарыңыздарга, андан сырткары ушул сиздерди көрүп аткан жалпы ушу кыргыздык коомчулугунун балдар кыздарына тийсин. Сиздерде үй бүлө башкаларга үлгү болсун. Эч качан оорубаңыздар, эч качан аксабаңыздар, көңүлүңүздөр чөкпөсүн. Ар дайым ушинтип жап-жаш болуп карлыктын доорун сүрүп жүрөңүздөр эле. Жакшы калыңыздар, жакшы туруңуздар. Рахмат чоң.
Мынакей урматтуу Менденин программасынын көрүүчүлөрү, сиздер жогоруда Рустам атабыз менен Зейнеп энебиздин сүйүнүчүнө ушунчалык таасирлүү абалда ортоктош болдуңуздар го деген үмүттөмүн да. Себеп дегенде жүрөгүнө батпай, денеси өзүнө батпай ушунчалык толкунданып сүйүнгөн Зейнеп эненин кубанычында чек жок. Сөз менен айтып жеткизиш мүмкүн эмес. Улуу Рамазан айында мына эми ушунчалык сүйүнүчтөн кийин, ушунчалык курсанчылыктан кийин азыр оозун ачып жатышат. Аллахым ыраазы болсун. Сиздер дагы ушундай ата энеңиздер болсо сыйлап калыңыздар. Көңүлүн көтөрүп калыңыздар. Эч нерсени аябаңыздар. Аты жөнүм Өмүрзак Азимкулов. Чоң рахмат.